Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. 14 апрелде кармалып, 17 апрелге караган күнү кармалган Рита Карасартованын соту дагы деле уланууда. Бирок сот учурунда Рита Карасартова, белгилүү коргоочу Рита Карасартова, ал тергөө амалдары дагы деле болбой аткандыгын айтууда. Бирок 2 айдан ашык убакыт өтсө дагы бул тергөө абалдары эч кандай алдыга жылбай келет. Бүгүн ушул эмне үчүн кармалды, кандай сот амалдары кандай жүрүүдө, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Рита Карасартованын кызы, ошондой эле өзү дагы активист Касиет Мамырбай. Касиет айым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Перизат? Алгач эле туроо соттордун жүрүшү боюнча маалымат берип кетсеңиз, эмне болууда, кандай кыймыл аракеттер болууда, кандай жыйынтыктар болууда? Бүгүн 27-июнь апамдын Рита Рахман, азыр жаңы аты Рита Рахман, ошол тергөөчүнүн кандай десем, бездействие, тергөөчүнүн бездействие кылганына аракетсиздигине 6 жалоба таштаган. Азыр бир жалобасы каралып, ал деген канааттандырылган жок. Ошол азырынча дагы 5 жалоба өтүп атат. Анткени мисалы 1 майдан 10 майга чейин бир дагы тергөө амалдары жүргөн жок. Андан кийин 10 майдан 22 майга чейин бир да тергөө амалдары жүргөн жок деп, ошондой 6 жалоба каралып жатат, дагы эле Свердлов сотунда. Бирок эми менин божомолдоп айтканда бир дагы эме канааттандырылбайт окшойт. Анткени эми биякта баарыбыз эле билип тургандай жөн эле иштин өзүнүн эмеси деле жок да. Эмненин базасында иш токулуп атканы дагы азыр белгисиз. Анан ошол жалпы иш боюнча айта турган болсок, негизи биз билгенден бул Тилек Маткуряновдун катын, аманат катын жарыялаган себебинен болгон. Андан башка кайсы бир эмне далилдер келтирилүүдө, соттук териштирүүлөрбү, сот алдындагы тергөө иштери эмне боюнча болуп атат? Кайсы материалдар тергелген бул боюнча? Негизи азыр апамдын иши 278 берени менен кетип атат. Бул деген баш ийбестик жана бийликти басып алууга чакырыктар депчи. Бирок деген эң биринчи соту каралып атканда, бул жерде эң биринчи соту баш коргоо чарасын каралып атканда мындай деп айтылган болчу. Рита Карасартованын ушул катты чыгарганынан адамдар өзүнчө бир мындай нукка берилип, азыр башаламандык чыгып кетет деген бир эме, кыскача айтканда ушундай бир корутунду менен бир айга бекитилген болчу да. Бирок деген азыр мисалы ошо Рита Карасартованын кайра Facebook баракчасына кирип көрсөңөр, бул кат дагы эле турат. Андан кийин бир дагы адам площадка чыгып, мисалы ар кайсы сөздөрдү айткан жок. Бирөө деген чакырык эметкен жок. Бирөө тим эле жүрөгү эметип, ушул азыр бийлик менен бир нерсе кылып салыш керек экендей бир да сөз айтылган жок. Бирок кат дагы эле илинип турат да. Ушунчалык коркунуч болсо, бул катты деген мурдата эле мисалы Facebook баракчасын бир нерсе кылып ачтырып, ал катты деген жок кылыш керек болчу да. Эми ушунчалык будуңчаң чыгарсачы, бул биринчиси. Анан экинчи жолу ошол баш коргоо чарасын дагы 2 айга созоюн деп тергөөчү бергенде, ал жерде такыр башкача эме деп жазылып турду да. Рита Карасартова бул катты хайп үчүн чыгарды деген бир эме, кыскача айтканда ушундай бир нерсе жазылып турганда, анан биякта жөнөкөй суроо жаралат да, хайп жаратуу же хайпка мындай, кандай десем, хайпты алам деген бир максат. Бул эмне кылмыш иши болуп калды беле, качандан бери? Бул деген азыр кылмыш иши болсо, анда деген бүт блогерлер, видео чыгарган блогерлердин баары камалыш керек деген сөз жаралат да. Бирок деген буга тергөөчүлөр жооп берген жок. Анткени эмнеге? Анткени тергөө иштеринин башчысы Райымбеков менен Тыналиев экөө тең сот процесстерине катышпай эле. Жөнөкөй бир такыр ал иш жөнүндө бир дагы маалыматы жок тергөөчүлөрдү жөнөтүп атат. Алар деген эмес, даже мыйзамдын бир эмелерин, мыйзамдын нормаларын билбеген жаш балдар экен. Анын ордуна прокурор эле жооп берип атат, протестуем анан ооба дегендер сөздөрдү элечи. Анан бул жерде
жөн эле бир абсурд болуп атат да, иш эмес. Анан ишке сөзсүз кийинчерээк кайрылабыз. Ошол эле жерде мисалы Рита айымдын ден соолугу боюнча дагы бир канча маселелер болуп келген. Бул маселе кандай чечилди, кантип кандай аракеттер көрүлдү бул жанагы жалпы маалымдоо каражаттары аркылуу маалыматтар алгандан кийин? Негизи ар бир адам эми ден соолугуна кам көрүүгө укуктуу. Анан биринчи жолу адвокат деген эме запрос берсе, ал отказ берилген болчу. А мен ошо кисилер айтып кеткен эле, кийинчерээк Facebook'та жазган болчумун, апамдын бүт жагына операция жасалган, ал деген ар бир ай сайын көрүп туруш керек, там тиги эмелерин, зажимдарын мен деле көп түшүнбөйм, алып туруш керек, анткени кан кан агымы токтобой, аябай өтө оор 8 саатка созулган бир операция болгон да, бирок операцияны дагы мындай карап туруш керек болчу да, бирок ошол моментте камап кетип, анан бир айдан кийин запрос берсе, ал канааттандырылган жок СИЗО башчысынан. Андан кийин мен ошол Facebook'тан жазып, аябай баарын эмете баштагандан кийин эле жооп келип, апамды действительно чыгарган болчу больницага. Бирок андан кийин дагы бир нече жолу больницага апарыш керек болчу, бирок ал өткөрүлгөн жок. Тоже отказ берилген. Азыр кайра адвокат менен иштеп чыгып, кайра запрос беребиз. Запрос кайра канааттандырылбаса, анда кайра эле мындай биякта айтарым, мындай будуңчаң жок, эч ким реакция бербейт экен да. СИЗОнун башчысы дагы, тергөөнүн башчысы дагы, соттор дагы такыр мындай эметпейт экен да, өзүнүн даже ыйгарым укуктарын, өзүнүн мыйзамдуу бир эмелерин аткарбайт экен. Дайыма эле жазып туруш керек экен, бул иштебейт атат, бул өтпөйт атат депчи. И азыр деле ушул бир жуманын ичинде ден соолугу боюнча суроосу чечилбесе, кайра эле ошол Facebook'ка кайрылмай болот экенбиз. Ары жок. Анан дагы бул жерде сиз өзүңүз жазып аткан социалдык тармактарда жалпы Карасартованын өзүнө гана эмес, үй бүлөгө тиешелүү техникалардын дагы кайтарып берүү жөнүндө сиз жазып келгенсиз. Негизи ушул нерселер кандай чечилүүдө? Аны алып кетүүдөгү себебин кантип түшүндүрүштү? Эмне үчүн такыр ага тиешелүү жок техниканы, тиешеси жок техниканы алып кетишкен? Негизи деген үйдө тинтүү жүрүп атканда бүт техниканы алып кеткен. Анын ичинде ошол менин кичинекей инимдин ноутбугу, дагы бир такыр иштебеген ноутбук, апамдын өзүнүн ноутбугу жана байкемдин жумушуна тиешелүү карт диск да. Аны азыртадан бери бербей атат, канча жолу бардым. Кыналиев өзү такыр СМСтерге да жооп бербей атат, телефон чалсам да жооп бербей атат. Бирок мынтип пост чыгаргандан кийин бермекпиз да, жөн эле айтсаңыз болмок деген бир эмелер келип атат, бирок өзүлөрү жазбай башка бир адамдардын сөздөрү мененчи. Анан мен дагы ойлоп атам да, бир мындай жөн эле сүйлөшсө болбойт беле депчи. Анан эми инимдин ноутбугун эмнеге кайра кайтарып бербей атат, анткени деген айтып атат, аякта апамдын учетный записи бар экен. Бирок эми жаш балдардын баары эле билет окшойт, мындай официальный, расмий түрдөгү Microsoft Soft, ал деген 18 жаштан баштап эми мындай дееспособный адамдарга жазылат да. То есть сен деген өзүң, биз инибизге ноутбук алып атканда 16 жашта болчу, ошондуктан апамдын учеткасы турат. Анан мен айтып атам, хорошо, учеткасы бар экен, баарын азыр карап көргүлө, почтасын ачкыла, эмнесин ачасыңар, эми учетка только Microsoft'тун учеткасы да, эчтеке аякта жок. Бергиле, иним деген окуп атат, анын деген дизайнерский бир проекттери бар, ал деле мындай эми токтобош керек да. Хорошо, апамды камадыңар, эми инимдин ишин токтотпогула десе дагы болбой, баары бир кармап отурушат да. Жана байкемдин хард диски болчу, ал жерде өзү Кызыл Ай коомунда иштейт, маанилүү маалымат, даже засекреченный маалыматтар да, аны деген эч бир адам ачпаш керек, анткени аякта мындай беженецтер жөнүндө информация бар, дагы башка, эми билбейм кайсы информациясы бар экен, бирок аны дагы эметпеш керек да. Аны деле по запросу, кадимкидей Кызыл Ай коомуна запрос кылып деле жазганбыз, дагы эле бере элек. Эми көрөбүз, балким башка бир жолдор менен сураштырабыз, бирок дагы эле бербей эле, жөн эле биз жакпай калган окшойбуз. Меники ошол эле эмем бар да. Жакпай калган окшойбуз. Анан жалпы негизи Рита айымдын азыркы абалы кандай? Психологиялык, физикалык бул нерсени өзү кандай баалоодо?
болуп аткан иштерди, себеби дегенде мындай бул биринчи жолу камакка алыныш эмес, кантип баалоодо, эмне үчүн так ошол Рита айымга карата дайыма аябай катуу жазалар колдонулуп келет да, кандайдыр бир. Эми эми апамды баары эле билет окшойт, эч качан мындай мен жаман сезип атам, оор болуп атат деп да бир түп сөз айтпайт. Бирок мен айта кетсем, балким көргөнсүз, Facebook баракчамда мындай ежедневник баштаган, бүгүн 74-күн абакта жатканына. 74 күн болду. Ошол кылмыш иштин материалдары менен тааныша элекпиз. Ар бир эмеде мындай ходатайство берилет. Ознакомление с материалами уголовного дела деп. 74 күндөн бери дагы эле жок. Анан деген айтып атат, экспертиза келиш керек деп, ошо сөздөрүнөчү. Экспертизанын эмелери, экспертизага апардыңарбы десе, ал деле жок, ошол корутундучу. 74 күндөн бери бир дагы тергөө амалдары жүрө элек. То есть биякта деген суроо абалында эмес, биякта суроо мындай хотя бы мындай көзгө көрүнүктүү бир нерсе барбы деген сөз да биякта болбой атпайбы? Бул деген бирөөнүн катын чыгарды. Бул деген катта каттын сөзүндө эле окуп көрдүңөр окшойт, там кызыма салам, там балама салам деген бир эмелер да, мен мынтип калсам мынтип колго деген деле сөздөр да жөн эле аманат кылып чыгарып атат. Бир дагы өзүнүн сөздөрү жок. Муну деген кантип баалап атат, такыр түшүнүктүү эмес. Анан азыр биринчи сот отуруму өттү. Ал жерде эмесилер 1-майдан 11-майга чейин бир тергөө амалдарын жүргүздүңөрбү десе, тергөөчү жок деп атат. Хорошо, негизи эмне өттү десе, такыр бир түшүнүксүз бир токмокто жүргөн тинтүү иштерин, дагы бир жерде жүргөн тинтүү иштерин айтып атат. Бул иштер же бул адамдар, бул Рита Рахманова тиешеси барбы десе, бул жерден да жок деп атат. Анан мындай айдан ачык көрүнүп турат. Азыр Жаныбек уулу Адил деген сот карап атат. Биринчи сотту дагы ошол караган болчу. Түздөн түз эле тигил тергөөчү менен прокурорго өтө эле тартып атат да. Замечанияларын да эметпей, бүт алардын атынан да жооп берип, негизи бул жерде эми канча жолу отвод болду, бул сотко уже 2 жолу отвод болду. Эми ал отводду кайра эле ошол сот карайт да, бул деген суроо да. Мындай правовой вопрос дегендей да, 2 жолу ал отводду канааттандырган жок. Ошондуктан бул жерде жөн эле эми бир нерсе, бир тергөө амалын жүргүзүп койсоңор деген суроо болуп атат да. Жүргүзө элек. Тилепмат Курьянов азыр эмне кылып атканы да белгилүү эмес. Тигил дагы 2 подельниги бар. Алар менен да бир дагы тергөө амалдары жүрө элек. То есть бул жерде жөн эле камап отурушат да. Тем более мен деген жазган болчумун, СИЗОдо негизи жайында өтө эле ысык. Дем ала албайсың, негизи эшикте баратып деле дем ала албайсың, ээн эркин болсо делечи. Аякта бир комнатада 4-төн 8 адамга чейин жашайт. 15 квадраттык метр, кыймылдаганга жер жок. Бир дагы бизге окшогон мындай кондиционер деле жок, терезесинен мынчалык бир тор менен да жабылган терезе. Бул деген чындыгында эме эле болуп саналат да, пытка болуп эле саналат да. Ошондуктан азыр суроо эле да. Эмне себептен, анан качан бул бүтөт деген. Анан негизи эле бул баш коргоо чарасы боюнча айта турган болсок, баш коргоо чарасы каралганда эмне үчүн бул камакка алуу, убактылуу кармоочу жайда кармоо чечими кабыл алынган? Себеби дегенде биз билебиз, Рита айым Кемпир-Абад иши боюнча да өтүп атат. Ал иш бүтө элек жана ал мындай өлкөдөн чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү жок да. Ал ишке катышкандардын баары негизи Кыргызстандан чыга алышпайт. Себеби дегенде соттук териштирүүлөр бүтө элек да. Эмне үчүн кайрадан камоо чечими кабыл алынган? Эми менин жеке оюм боюнча бул жөн эле коркутуу, анан жанакы кайсы саясатчы айтканын билбейм, профилактический цели деп айткан. Унутуп калдым, бирок ошол эле болуп атат да. Анткени чындыгында Кемпир-Абад иши боюнча жумасына 2 жолу конвой чыгарып турат апамды. Ал жерден деле эми апам чыкканына канча 1 жылдай болуп калды окшойт. Ошол иштен кийинчи качып кеткен бир дагы эмеси болгон жок, катталган жок.
ошол бойдон эле бул иш боюнча дагы домашний арест кылса ошондой эле жүрө бермек. Убара деле болмок эмес, ал конвойду улам сотко алып келдирип тургангач, ал аяктан деле сот улам отложка болуп атып, жөн эле да ары бери эметиш. И ошол бир сөз менен айтканда эми тергөөчүнүн корутундусунда айтып турат, качып кеткен балким эмеси бар депчи, бирок тарых көрсөткөндөй андай бир дагы эме болгон жок. Кандай десем, эми бир да амалы болгон жок да, качып кетейин дегенчи. Ошондуктан үй камагында эметип койсо болмок да, но профилактический цели болуп атат, азыр камакта отурат. Анан биз билгенден Рита Айым түрмөдө жалгыз өзүн гана эмес, башка ошол түрмөдө жаткандардын дагы абалы жөнүндө жазып турат. Бул ошол эле жанагы конвойлор менен сотко алып келэрди, күн ысыктыгынан адамдар эс үчүн жоготуп кое тургандыгы. Негизи бул албетте буга чейин да болуп келди. Түрмө жанагы кыргыздар айтып коет эмеспи, жыландын баласы да түшпөсүн андай жерге депчи. Бирок ошол эле учурда ал кандай өзүн кандай сезүүдө ал жердеги мындай эмне иштер менен элек ал жакта жатканда кандай нерсе менен өздөрүн алектенишет да ошондой саясий иштер менен отурган кишилер? Негизи азыр СИЗОнун башчысы да алмашкан болчу, где-то бир жылдай болуп калды окшойт. Такыр бир бир башкача эрежелер кирип атыптыр. Мисалы, жаңы эрежелеринен СИЗОнун бүт отургандарына сотко каяка болбосун баары кара кийинишин талап кылат экен. Бирок апам укук коргоочу болгондуктан сураптыр да, кайсы жерде жазылган? Кайсы жерде жазылган, көрсөткүлө, положениясын көрсөткүлө, положенияда жазылып турган болсо макул баш ийейин деп. Бирок эми башкалар юрист болбогондуктан же ушундай бир эмелерде тегеренбегендиктен баш ийип эле туугандарынан кара футболка, кара шым саптырып алып, ошол капкара бойдон кадимкидей кечирип коюңуздар, бир зиндандан келгендей эле адамдардай болуп келип атат. Капкара кийинип, ушундай да шарты бар экен. Анан азыр тиги эле дачка деп коет, эми тамак аш киргизген жери дагы аябай оорлошуп, күнүнө 200–300дөн ашык адам тамак алып келип кээ бирлери киргизе албай да калат. Укмуш бир тамактары ошол ысыктан элечи мындай эметип бузулуп кетип аткан малдар аябай көп. Өтө мындай ыңгайлуу эмес болуп калыптыр. Электронный очередь киргизгенбиз деген, эми электронныйда эми баарыбыз ойлосок керек, балким телефондон мындай эме бастырып алып, мен саат 2де келем депчи, бирок жок, андай иштебейт экен. Ал электронный очередь деген тигил банктагы кадимкидей номерок алып алып турат экенсиң ошол жерде. Ошол эле, бирок ушуну электронный деп коюптур ошол жеринен. Анан тамактарды киргизүүдө менин билишимче жалаң даяр тамактарды киргизүүгө гана уруксат, ооба, мурун деген мурдагыда мисалы ошол жакта отургандардын тамак жасаганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Эми бир продукт алып койсоң, эми бир жумага продукт алып койсоң, мындай тамак жасап жегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок азырынча ал мүмкүнчүлүк жок, баарын чыгарып салды. Ошондуктан адамдар только ушул даяр тамакты киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар. Көптөгөн мисалы азыр ысык күндө кичинекей мындай вентилятор киргизели десе эле ага дагы уруксат берилбейт. Мындай сууну фильтрлаган эмелерди да киргизбей эле. Эми көптөгөн мындай кереги жок тыюулар дейм да, жөн эле тыюу үчүн болуп атат деген менин оюмда да, балким анын бир эмеси бар, мындай түшүндүрүлүшүчү, бирок менин оюмча бул өтө туура эмес. Анткени эми күн сайын кээ бирлер бар экен, күн сайын тамак алып келгендер, андан айына 100 килограммдан ашык эмес продукты киргизсе болот деген бир эреже киргизиптир. Бирок аякта суу өтө начар болгондуктан адамдар суу алып келип атып эле ал 100 килограммы толуп калат экен да. Тем более азыр жай ысык мезгилинде ушу суу алып келип атып эле бат эле толуп калат экен. Бул деле суроо жаратат да, эмнеге мындай тыюулар болуп атат депчи. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратыптыр. Анан айтып бериңиз. Жок, сиз сурап атпадыңызбы азыр эми укук коргоочулар эмне кылат, саясий эме менен отургандар. Эми телевизору бар, новости көрүшөт, андан кийин китеп. Эми апам өзү айтып бергендей, биз көп китеп киргизип койгонбуз, кел
сынган кылыч, манас депчи өзү айтып бергендей барыңар билет окшойсуңар, аябай мындай шаңдуу айтып берет да. Мен тиги эле сынган кылычтан окуп алып, бул ушул убакыт кайталанып аткан турбайбы деп, анан келгенде бир сейрап окуйт, андан кийин манасты окуп алып кичине мындай сөз байлыгын кеңейтип дегендей. Эми саясатчыныкы негизи саясатта тегеренип жүргөн адамдыкы ошол да экен да. Мындай кээ бир нерселерди алып алып, эме жасап, кичине анализ жасап, ушу менен эле алек. Мгм. Жумакыз аягына чыгып бараттыр. Акыркы суроо негизи эле бул нерселерди жалпы эле сиз өзүңүз да жарандык активист катары жалпы болуп аткан нерселерди кандай баалайсыз? Сиздин оюңузча кандай болуш керек болчу эгер чынында эле ошол мүмкүн ошол кат кайсы бир коомдук бир башаламандыкты жарата турган болсо дагы кандай нерселер кандай кадамдар көрүлүшү керек болчу да негизи эле ушул нерсе боюнча сиздин пикириңиз жалпы болуп аткан окуялар боюнча? Эми бул деген такыр мыйзамга дал келбеген иш. Аны баары эле түшүнүп атат. Аны ар бир адам элечи, даже ушул жерде иштеген адамдар деле түшүнүп атат да, бул такыр туура эмес болуп калды, жөн эле кылып койду депчи. Анткени эми балким хорошо, Куреновду кармагандын балким бир себеби бар, мен билбейм. Чындыгында ал адамды билбейт экенмин, ошо посттордон эле мындай көрүп жүргөм да. Бирок жөн эле бир чыгарган аманаттын артынан апамды кармаш, бул бир дагы мыйзамдын эмесине мындай чегине да дал келбейт да. Анткени бул аманат болчу, хорошо, ал жакта бир чакырык болсо дагы мен түшүнөт элем, бирок ал аманатын мен деген 100 жолу окуп көрдүм окшойт. Бир дагы мындай, аны мындай кылып эле, тиндей кылып эле деген бир дагы сөзү жок. Анан дагы бир сөздү айта кетерим, апам деген өзү тергөө иштерин жана негизи кылмыш иштин негизин баарын кыргыз тилинде жүргүзгүлө, мен деген орусча жаман түшүнөм деген эме келтирген да. Бирок деген тергөөчүнүн кыргыз тилин билбегендиктен, такыр эле такалып сүйлөп түшүнбөгөндүктөн кайра дагы эле орусча жүрүп атат. Бул деле мындай суроо да. Негизи мамлекеттик кызматкерлердин баары эле кыргызча сүйлөш керек деген эме чыкпады беле деп мен деле эметип койгом. Бул бир четинен да, то есть бул жерде бүт нормалар туура келбей атат да. Мисалы, өзү апам мисалы суранып атат, кыргызча жүргүзөлү, бул деген биздин мамлекеттик тил десе, аны да канааттандырып айтат. Мени деген кылмыш иштин негизи бүт корутундусу менен, баары менен мен окуп чыгайын, мен өзүм түшүнөйүн, мени эмнеге күнөөлөп атасыңар десе да, аны дагы келтирген жок. Вот 74 күн болду, апам билбейт кайсыл эмне именно ошол, мисалы, хорошо, аманатты чыгарыптыр. Аманаттын кайсыл сөзү кылмыш ишке дал келет дегенди дагы келтирген жок. Эмнеге кармап атат, ал деле маалымат жок. Мисалы, кайсыл экспертизанын негизинде бул кармалып атат, ал деле жок да. То есть 74 күн адам жөн эле отурат. Бул деген негизи деген кыйноо болуп эле саналат. Эми жөн эле элестеткиле, билбесеңер. Хорошо, билсеңер жакшы да. Буга камап атат деп билбейт. Келтирбейли, мына соттордун баары эме бир дагы эмени жаламаны канааттандырбай, азыр дагы эле сот өтүп атат. Мен ошол Свердловский сотто турам. Дагы эле каралып атат. Бир дагы эметпей эле да, жөн эле бутафория деп койсок болот, чын. Анан ушул жерден кошумча дагы бир суроо пайда болду. Жалпы мисалы биз билебиз, Кара Саартова бул Кыргызстанда гана эмес, эл аралык деңгээлде дагы урмат сыйга ээ укук коргоочу. Жалпы эл аралык коомчулуктун бул жөнүндө реакциясы кандай болууда? Биз билебиз, көптөгөн эл аралык уюмдар аны бошотууну талап кылышкан, ага жалпы саясий куугунтуктарды токтотууну талап кылышкан. Азыр кандай реакция болуп атат? Мүмкүн кайсы бир кадамдар көрүлүүдө бул тарапта? Эми көптөгөн ооба эл аралык уюмдар өзүлөрүнүн тынчсыздануусун билдирген. Мисалы, Amnesty International, Human Rights Watch дегендердин баары жазган болчу. Эми бул такыр эле эч нерсеге жарабайт депчи. Эми сиз өзүңүз деле билсеңиздер керек, биздин эл аралык мыйзамдар, биздин улуттук мыйзамдардан
астыга түшүп калган да, жаңы конституция кабыл алгандан кийинчи, ошондуктан эми бийлик дагы урганым жок деп аткан окшойт да. Эми билбейм, балким алардын сөздөрү жетер, бирок биз дагы күтүп атабыз. Жөн эле аз дегенде жөн эле мыйзамга таянып, мыйзамдуу иштерди кылса эле баары жакшы болмок да. Мыйзам болбой атпайбы? А так тынчсыздануусун ооба билдирди. Мага дагы жазышат, мен дагы эми айтып атам, мен чынын билбейм, такыр түшүнгөн жокмун. Бунусун түшүнгөн жокмун. Тигинисин еще Кемпир Абад боюнча эми массалык болуп, кыжы кужу болуп кичине түшүнсө болот эле да, эми мындайчы айткандайчы, бирок бул жерин такыр түшүнгөн жокмун. Çok rahmat Касиет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн 74 күндөн бери эч кандай тергөөсүз камакта отурган Рита Карасартованын ишин талкууладык. Эмне үчүн камакта отурат, кандай тергөө иштери жүрүп атат, эмне үчүн сот аны дагы деле убактылуу кармоочу жайда кармоодо, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Рита Карасартованын кызы, жарандык активист Касиет Мамырбай болду. Касиет айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.